көрүүчү регион телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде улантабыз. Бүгүн биз партиялык системанын оң терс жактары боюнча маек куруу үчүн Ички иштер министрлигинин ардагери Сейдалы Жаналиев абага чакырганбыз. Ошондой эле Жалал Абад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Байзак Ниязов абага чакырганбыз. Кош келдиңиздер студиябызга. Урматтуу телекөрүүчү, сизди кызыктырган суроолор же талап сунуштарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиз болот жазуу иретинде. Телекөрүүчүлөрдөн суроолор келгенче, сунуш пикирлер келгенче биз талкуубузду баштай берсек. Биринчи эле суроо ушул Кыргызстандагы азыркы партиялардын жалпы абалы боюнча сиздердин көз караштарыңыздарды билейин деп атам. Азыркы биздин Кыргызстандагы партиялардын абалы кандай? Кандай баа бересиздер? Сейдал ага, сизден баштайлы. Майда кош. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул бүгүнкү тема актуалдуу болуп жаткандыгын регион телевидениясы алып чыкканына биз ыраазычылык билдиребиз. Биздин башкаруу системабызда партиянын ролу, парламентаризм суроолору баардык азырынча жалпы элдин баарын кызыктырган маселе болуп турат. Анткени күндөн күнгө партиялык системанын партиялардын кадыры кетип, алардын принциптери бузулуп, шайлоо системалары бузулуп, алардын айкындуулугу бузулган сайын ошол партиялардын катарынан келген депутаттардын сапаты бир топ төмөн болуп бараткандыгы мына баарыбызга маалым болуп турат. Ал азыркы парламенттеги отурган депутаттардан да көрүп атабыз, элдин көпчүлүгү наразы. Анын баардыгы эмне себептен ошондой болуп калды? Себеби биз партияны как бизнес катары пайдаланып калдык да. Партия деген бул жыл 12 ай иштеп туручу уюм болуш керек. Ал жерде партиянын съезди башкарган, партиянын совети, анын ячейкалары, баштапкы уюмдары болуп, ай сайын чогулуш өткөрүп, кабыл алган программалар, пландары аткарылып, алар жалаң ошол өздөрүнүн уставдын негизинде чогулткан взносторуна жашап, элдин мүдөөсүн канааттандырып, иш алып барганда гана түбөлүктүү партия боло алат да. А бизде шайлоого гана көрүнө турган партиялар. Шайлоо мезгилинде пайда болот, элди акча менен добуш сатып алат, электораттардын күчү менен, регионалдык электораттардын күчү менен добуштарды сатып алат. Ошонун натыйжасында парламентке келип, бийликке келип, бийликти ушинтип узурпация кылып атканы, ушинтип жылдан жылга начарлап баратканы, айтылган сөздөр иш менен айкалышпай бараткандыгын мына баарыбыз көрүп турабыз. Сиз кандай дейсиз? Азыркы партиялардын абалы кандай бизде Кыргызстанда? Эми азыр Байзак Ниязов туура айтып кетти. Кыргызстан эгемендүүлүк алганда ушу партиялар саны абдан өсүп чыгып, партиялардын элге берген убадалары абдан мурунку башкаруучу болгон коммунисттик партияда караганда да жогору деңгээлде айтышып, элдин баардыгы ошого ишенген. Мезгил өттү, мына аякка 20 жылдан ашык. Бул Кыргызстандагы баардык партияларды айткан сөздөрү менен кылган иштери дал келбей турганды тарых далилдеп койду. Ошон үчүн мына элдин калың катмарында партиялардын убадаларына ишенбегендик, булардын пландары турмушка ашпай тургандыгы, андан кийин бул баардык партиянын эмесинде кадрларды тандоо ушу партиялар
ошол партиянын мүчөлөрүнүн адамгерчилик, ишкерлик сапатын эмес, ошол азыр мага чейинки Айзаттын жазып белгилеп кеткендей, коммерциялык негизде жүргүзүлүп калганы баарыбызга маалым. Муну баарыбыз көзүбүзгө жетип турат. Мына акыркы шайлоолордо списокторду алмаштырып, биринчи 10 спискада 10 адамдар, булар жанагы алтын тизме, жана башка деген бир кылмыштуу сөз менен айтылган неме болуп аткандарын элдер баарына жетип калды. Бул бир эле партияда эмес, ушул азыр Кыргызстандагы бардык партияга мүнөздүү иш болуп калды да. Анан ошол себептен азыр элдин көпчүлүгү көңүлү калып, элдин тагдырын партиялардын колунда эмес, ошо партияга мүчө болгонбу, мүчө эмеспи, чыныгы элдин уулдарына, элдин өкүлдөрүнө берүү жөнүндө азыр карапайым элдин арасында катуу сөздөр жүрүп атат. Элдердин арасында ушул акыркы мына азыркы чакырылыштагы депутаттардын жогорку кеңештин дарегине көп сын пикирлер айтылат дагы, бирок ушул сиз айткандай шайлоо жакындаган сайын жаңы бир партиялар пайда болуп туруп, ошолор мурда 20 жыл тарыхы бар элдин баягы кызматында жүргөн партияларды да жүргөн адамдар ошо жаңы партияларга кошулуп эле дагы ошол шайлоого катышууга аракет кылып атканы көрүнүп атат да. Бул эл ушуну сындап жүрүп 5 жыл. Анан кайра эле ушуларды кандай шайлап, кайра эле ушулар кайталанып ошол жерге барып алып атканы эмнеден болуп атат бул? Биздин ошол партиялык системанын начарлыгынан болуп атат. Партиялык принциптердин бузулгандыгынан болуп атат. Бизде партия бир адамдын гана партиясы да. Бир адам ошол лидер, жана ошо каржы булагын башкарган адам ушу партиянын ээси. Ал ошол айткандай, бардык маселе айткандай чечилет. Ал жерде мындай шайлоо системасы, демократиялык принциптердин бузулушу ошол жалгыз лидердин көзүнө карап калгандыгында болуп атат. Ошо акчалуулардын гана тизмесин түзүп, акчанын күчү менен элдин голосун сатып алып, ошо менен келип, анан ошол бийликке аралашып, бийликти башкарып аткандарынын натыйжасында мына ушундай бир башаламандыкка келип олтурабыз. Эл кайра эле эмнеге шайлап калып атат дейм да ошолорду. Мисалы, азыркы чакырылышка деле сын айтылат, эртеге ушул отурган курамдын жок эле дегенде 50-60% кайра барбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Кайда барып калат? Бул маселе боюнча айта турган болсок, партиялык көз караш менен бириккен уюм деген неме сөз кыргыз элинин менталитетине туура келбей атат да. Кыртышына өнбөй атат. Кыргыз эли илгертен бери биринчиден тууганчылык, экинчиден жердешчилик, анан үчүнчүден ошо жанагы илгерти атамыз заманда эле болгон ошо таштап жайлаганда дагы ошо мал дүнүйө таратып берип эме болгон деп иймиштерди угуп жүрөбүз да. Ошол себептен жанагы сиз айтып кеткен мына принциптин жоктугунан кээ бир адамдар элден мурун бир партиядан өтүшөт, кийинки шайлоого келгенде ал партияны таштап коюп башка партияга өтүп кетишет. Бул жерде бир көз караш, принцип, элдин кызыкчылыгы деген буларда экинчи орунда сүрүлүп калып атат да. Андан кийин эле карап көрүп атасыздар. Жергиликтүү кеңештен баштап жогорку кеңешке чейин өткөн депутаттар шайлоого өткөндөр. Жергиликтүүлөр өздөрү дагы кайсыл тууганы көп болсо ошолор өтүп атат. Жаман адам болсо дагы. Экинчиден, 20 жыл 30 жыл 40 жыл 50 жыл 60 жыл 70 жыл 80 жыл 90 жыл 100 жыл 200 жыл 300 жыл 400 жыл 500 жыл 600 жыл 700 жыл 800 жыл 900 жыл 1000 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 jыл 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 10
ар бир мындай болуп бир областтык деңгээлге анан эмеге республикалык деңгээлге алып калганда бизде баягы түндүк түштүк баланча өрөөндөн тигичи өрөөндөн деген дагы роль ойноп кетип атат. Анан ошол тууганы көптөр, достары көптөр ошо бири-бирине кайра акча берип, анан ошол партиянын бардык принциптерин бузушуп, анан кийин ошол депутаттарга келип, анан ошол партиялык принципти түшүнбөгөн адамдар келип алып кайра конституциябызды бузушуп атат да. Анан баягы көпчүлүгү нааразылык айтат, калып калып атат кайра. Кандай кылганда эми азыр биз ошол партиялык системаны Кыргызстандагы партиялык системаны бир мындай реалдуу, мындайча айтканда эл каалагандай бир калыпка сала алабыз. Кандай өзгөртүүлөргө муктаж болуп атат азыр? Бул партиялык система болуп калгандын натыйжасында мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө 226дан ашык партия юстицияда регистрациядан өткөн. Саны бар, сапаты жок. Алардын берген шайлоодо элге берген ошо сөздөрүм, элге берген убадалары мына ошонун 10%тен ашык аткарылбай калып атат. Эми муну мезгил өзү таразага салат, мезгил өзү чечет, убакыт керек. Бизди партиялуулукка, биздин элдин маданиятын ошол деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Анан элдин арасында ошо партиялар ошондой иштеш керек, элдин ошол ишенимине ээ болуш үчүн. Жылына 2 ай ошол иштеп, берген бардык убадаларын аткарып, иш алып барыш керек да. Андан кийин эми бизде бул эгер бүгүнкү күндөгү шайлоо системасы менен ушул эле мыйзам менен кайрадан ошо жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо жүрө турган болсо, анда биз Кыргызстаныбызды жоготуп алабыз. Ал үчүн мына бир топ группалардын ошол жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого мыйзамдарды өзгөртүү боюнча бир топ сунуштар түшкөн. Ошонун ичинде жогорку кеңештин депутаттары Жээн Чороев менен Жанар Акаевдин группасы дагы өздөрүнүн сунуштарын беришип атат. Негедир убакыт өткөн сайын убакыт өтүп атат, бирок ошол маселелерге эмне үчүн келбей атат, эмне үчүн ошол жакшынакай сунуштар каралбай атат. Ушул элди тынчтандырып атат. Эгер ошол мыйзамдар өтүп, могу барьер кичине 5%ке түшүп, койгон залогдор 5 миллиондон 1 миллионго кыскарса, жалпы партиялардын бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк болот эле да. Ошондо таймаш, тентайлашуу жүрүп, бир татыктуу инсандар келет эле. Ушул мыйзамды дагы ушул бүгүн учурларда ошол өзгөртүүгө убакыт келди деп ойлойм. Ошону айтайын деп атам да. Мисалы, сиз айткандай, эгер бул шайлоодагы ушул азыркы эле кайталанып аткандай эле болуп өткөн болсо, дагы эле ушул акыбал дагы 5 жылга уланат да. Булдан да начар болот. Мындан дагы артка кетиши. Сиз айткандай, элдин саясий маданиятын партиялык системага түшүнүп, ошону жанагы тууганчылыктарды биринчи орунга койбостон татыктууларды шайлаганды үйрөнгөнгө чейин, мисалы, бир 15-20 жыл убакыт керек болсо, мисалы да. Ага чейин бизди мына парламентте отурган жанагы адамдар ушулар кайра бара берсе, мамлекетти артка тартып берсе, биз мындай кооптуу эмеспи бул биз мамлекет үчүн? Эмеге биз багытыбыз башка жакка бараткандан кийин ошо канчалык эртерээк ошол
жақтан башқа жолға бұрылыш керек та. Азыр біз сұрайтыңыз баяғы бұларды қандай қылып бұндай өзгертуге жетсе болады депші. Мен өзім екінші пікірімде көп шайлауларға теге сайыздың уағында да шайлауларға қатысып келді. Біздің депутаттарды шайлаудың bir mexanizmi жақсы деп айтады. Ошол ел тарабынан шайланған депутаттарды отчетын алып, 6 айда o, 1 жылда o кылган иштери боюнча. Анан кийин ошону эгер ошо берилген убадан аткарылбаса, кайра чакырып алуу механизми бизде жок. Биз даже ошо чакырып алмак тургай, өткөн созутта барыңыздар, көп болдуңуздар. Конституцияда жазып койгон. Parlament partiyalık sistemadan turulattagı fraksiyalar menen işteyt dep. Barыбыз бөө болдук. Ошо парламент партия фракция мүчөлүктөн чыгарып таштаган bir экинчи депутат эркин депутат болуп жүрүп атты була. Ошон үчүн мына азыр депутаттар бар билет да, эпте үйрөтүп калса 5 жыл сүйрөлүп жүрө берет да. Егерде мына ошо жергиликтүү кеңештен баштап, жергиликтүү кеңештин депутаттары мына ошол жерде bir 500 шайлоочунун ичинен 200, 150 шайлоочунун саны менен өтөт ошол жерге. Но эгер 1 жылдан кийин ошо иштей албаса, ошол канча шайлоочунун демеси менен өтсө, ошончо шайлоочунун каршылыгы менен кайра атазбайт этип алып койсо, ошондо депутаттар дагы жоопкерчилик менен иштейт да. А жогорку кеңештиги дагы бир жок нерсени жазып коюшат. Себеби ал жердеги отурган адамдар жана сиз белгилеп кеткендей эртеңки башка партиядан бүрсү күнү кийинкиде башка партиядан мен келишим керек деп ошол демени кайра атазбайт экенге мыйзам иштеп чыгышпай атат булар. Атайы мындай максаттуу, толук өзүнүн кызыкчылыгы менен. А жерде элдин кызыкчылыгы жөнүндө такыроо жок. Шуну аткара албай алсам мени эл чакырып алып жүрбөсүн деп жанагы окшогон кайра бир бул мыйзамдуу шайланып келгенден кийин кайра мыйзамдуу чакыртып алуу немени булар жаап коюп атат да. Ошондо эл менен эсептешүү эмес, бийлик менен эсептешүү болуп атат. О, туптуура. Азыр мен бийлик колдогон бийликчил партияга кирбесем, мен эртең кире албай каламын. Элди эч ким элдин добушун ала албай калам деген сөз эмес. Мен бийлик каалабасам кирбейм партияга деп туруп, анан айласыздан ошол кайра мандатка ээ болуш үчүн анан бийликчил партияларга өзүнүн жана партиясын таштап, анан бийликчил партияларга өтүп кетип аткан болуп атат. Эми бул жанагы азыр байзак жазыш айтып кеткен жанара кайыптар менен жанагы жээн чоребтардын демилгеси ушул жана немени бусканга аракет кылып атат да. Партиялык менен эле чоңдор каалаган спискомен өтүп кетпестен ошол чыныгы эл колдоо көрсөткөн адам ошо партиялык тизмеде 40-орунда турса дагы депутат боло тургандай деңгээлде болсо, ошо 1-чи ондукта эмес, 40-чы болуп туруп келген депутат сезет эле, мени эл колдоду. Мени партиянын лидери колдогон жок. Мени мына кызматтагы чоңдор колдогон жок, мени эл колдоду деп иштеге жоопкерчилик болсо неменин. Ошондо бир алдыга жылат беле да. Мисалы азыр эле болуп аткан мына жаңы ачылган партиялар жогорку кеңешке аттанып баштады, бийликчил партиялар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул партияларды эртең парламентке чындап эле кайра эле элдин добушун алып, көпчүлүк добуш мандат менен келип калышы ыктымалдуулугу жогорубу же эл алданбай эл өзү туура тандоо кылат деп ойлойсуздарбы? Азыр элдин тандоосу кандай, мына элдин арасында жүрөсүздөр, көз карашы кандай болуп атат да? Элчилик деген бар да. Баарын түшүнүп турабыз, баарын көрүп турабыз. Эгер муну мыйзам менен бекитип, мыйзам менен өзгөртмөйүнчө, ушул эле өткөн 5 жылдыктагы созуттагы шайлоодогудай эле болот. Азыркы бийликчил партиялар баягы партиялык принциптердин бузулгандыгы ошодон. Мына башка партияда жүрүп, ал партия ыдырагандан кийин
кайра бийликчил партияларга жабыша качканы ошо биздин партиялык системанын принциптеринин жоктугу, партиялык системабыздын алсыздыгы, анын бардыгы жана айткандай бир кишинин бизнеси катары пайдаланып калган мезгил болуп турат да. Жалпы ошо 120 депутат боюнча да көп сөздөр айтылып жүрөт да, коомчулукта булардын саны боюнча. Кандай дейсиздер? Бул бизге Кыргызстанга 120 депутат аздык кылбай атабы? Көбөйтүш керек болбой атабы? Же тетирисинче азайтыш керек? Эми мурунку биринчи баягы Союздан калган эме боюнча легендарын парламентте айта беребиз. Ошол убактарда экиге бөлгөн мыйзам чыгаруучу анан эл өкүлдөрү депчи. Ошол негизи туура экен. Себеби мына турмуш көрсөтүп атат. Мыйзам чыгарган депутаттар отуруп ошол негизи мыйзам элге өтө турган мамлекеттин иштешине экономикалык жактан бир жардам бере турган мыйзамдар чыгарышкан да. Эл өкүлдөрү болсо ошол жерлердеги көйгөйлүү маселелерди көтөрүшүп, анан алар өкмөттүн изебинен эмес, ошо чарбанын изебинен болгон. Азыркы күндө көрүп атасыздар. Ошо 120 депутаттын арасында бир дагы мамлекеттик мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомбу, дыйкан чарбабы, же бир кандай бир немелерден бирөө да жок азыр. Бүт жалаң бизнесмендерден топтолгон. Акчасы жоктор жок а жерде. Мына Американын эң күчтүү президенттери тарыхта калган президенттердин бири Рузвельт айткан экен. Бизнесте иштеген адамдарды сенатор же мамлекеттик бийликке алып келбеш керек. Себеби ал адамдын дүнүйгө болгон көз карашы жеке көз карашка калыптанган, байлыкка калыптанган, мамлекеттик кызыкчылык, элдин кызыкчылыгы экинчи орунга сүрүлөт деп. Мына ошол кишинин сөзү азыркы күндө актуалдуу биздин депутаттарга мисалы болуп берет да. Саны кандай болот? Саны анан эми жана мен айтып кетип атам, ушул мына мыйзам демеп аткандарды бир санын бир 50ге чыгып койсо жетет эле бизге. Азыр анысы 120 депутаттын ар кимиси 3тен мыйзам чыгарган күндө деле канча деп мыйзам чыгып атат, ал мыйзамдар баары өлүк деп мыйзам болуп атпайбы? Ал бизге эмне кереги бар? Ошо бир 50 болдун тегерегинде болсо, ошончолук мындай адагы жана ошогон бир сапаты менен болсо. Ошол юридикалык билимдери бар, немелер түшүнгөн. Мына биз азыр эмеден көрүп атабыз. Муктабек Абдулдаев деген юридикалык неме. Кандай немеде сессияларда сунуштарды айтып атат, эмелерди кылдырып атат. Мына ошол адамдар ананын арасында элдин арасында толтура. Биз элдин арасында мына табышыбыз керек. Анан жанагы бир жерде сиз айтып атасыз, партиялык президент 2 жыл 2 жолу иштеш керек, анан арага мүмкүн эмес деп неме болуп атат. Депутаттар деле бир 2 созуктан кийин токтотуш керек, ошондо биринчи депутат болот, экинчисинде не кылат, анан башка бирөөгө орун бошотуп бере турган бир мен кетемин, келдим, иштейин, кетемин деген бир немеге келиш керек да. Булар булар ушу келдиби? Өлгүчө ошол жерде калып калабыз деп жанагы бит манагыдай немелердин мыйзамдарды жазып, ушулардын баарын жаап атат да. Жаңы адамдар келбеш үчүн. Яны неме калдырып. Эми неме бар. Рахмат, мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Регион телеканалынын жүз эфиринде партиялык системанын терс жактары боюнча талкууну көрүп атасыздар. Бүгүн бизде конокто Ички иштер министрлигинин ардагери Сейдалы Жаналипов абыз жана Жалал Абад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Байзак Ниязов абыз конок болуп келген. Талкуубузду уланта берсек, анда акыркы мезгилдерде
өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына партияларды мамлекеттик бюджеттен каржылоо керек деген демилге көтөрүлүп чыкты эмнегедир. Бирок бул коомчулуктун негизги катмарынын колдоосуна ээ болбой турат азырынча. Ушул багытта сиздердин көз карашыңыздар кандай? Өзүңүздөргө белгилүү мамлекетибиздин акыбалы өтө начар. Мамлекет бүгүнкү күндө пенсияны көтөрө албай жатса, мамлекет айлыктарды көтөрө албай жатса, мамлекет социалдык пакеттерге акчаларды таба албай жатса, же завод фабрика курбаса, бир өнүгүү жолунда бир эчтеке кыла албай кыйналып турган мезгилде кайра ушу мамлекеттин эсебинен партияларды каржыласын деп кээ бир депутаттар ошол мыйзам токуп жогорку кеңешке алып чыккандыгынын өзү абсурд да. Бул ошол жерде сунуш кылышып атат. Ошол жок дегенде 2% голос алган партиялардын салган салымын кайра өздөрүнө берсин. Жаңы уюшулуп келаткан партияларды мамлекет тарабынан каржыланып бутуна тургузганга жардам берсин деген сунуштарды киргизип атканы бул туура эмес. Себеби бул шайлоонун өзүнө мамлекет тарабынан менимче ошол 500-600 миллион сомдун тегерегинде чыгым болуп атат. Ал партиялардын ошол жерге салган салымы анын 1/10 деле жетпейт. Ошого карабастан эми кайра ошол акчаны партияларга кайрып берсин деген мыйзамды киргизип аткандыгы ошол биздин депутаттардын деңгээли кандай экендиги көрүнүп турат да. Телекөрүүчүдөн да бир суроо келиптир. Мына ушул акыркы кездери айрыкча мына батышчыл саясатчылардын жанагы кылык жоруктары көп кыжырга тийип жатат. Акыркы мына Роза Отунбаеванын кылган акыркы кылыктарына кандай баа бересиздер дейт. Мындан кийин айта алганда айта бериңиз. Эми менимче 8 мартка байланыштуу суроо окшойт. Бул суроо абдан туура берилди. Бул жалаң эле бул бизге берген суроо берген адам эмес, негизги карапайым элдин бардыгынын көйгөй маселеси болуп калды. Бул дүйнөдөгү биз каттанып барып билген адамдар баары кабардар. Дүйнөдө бардык мамлекет эмес элдердин арасында дагы кыргыз элинде дегидей кыз келиндерге эркиндик жок. Башка жактачы. Бизде ушу жашынан баштап аял затын кыз кезинен баштап бөпөлөп кармайбыз. Андан кийин мына азыр бардык жерде гендердик саясат жүргүзүп атабыз. Гендердик саясат менен мындай айтканда биз Америка менен тең талашсак болот. Америкада мисалы өздөрүнүн менен күчү менен жетип барышса, ошо аялдар бийликке биз квота коюп ошо аялдарды алып барып атабыз. Депутаттан баштап жетекчилерге мына азыр мен сөзүмдү алганда дейт, мамлекетибизде канча мектептин директори болуп турган болсо, 90% аялдар. Дагы ошо медицина кызматкерлеринин да ушундай деңгээлде. Бала бакчалардын бардыгы жетекчилер аялдар. Анан эми ушуларга дагы карабастан ошо батышчыл эмелерди апарып жанагы биздин Роза Отунбаева эжебиз. Анан бардыгыбыз илгери биз жаш кезибизде мындай үлгү ала турган Мира Жаңгарашева деген СКга чейин иштеп келген эжекелердин ошо бир болбогон өзүчө айтканда акча үчүн Айверин сатып, ошол көргөзмөлөрдү уюштуруп, анан жана ошо бир жалаңач кыздарга чейин жеткирип барганы бул өтө пастык. Анан кечеги 8 мартта алып чыгып, ошолорду жанагы аялдардын укугун коргоо деген бир демеге жамынып алып туруп, чыныгы батышчыл, жанагы үйдө окат кылбаймын, биз көрүп атпайбыз барыбыз. Мен төрөймүн, мен неме кылбаймын деген сөздөрдү аткарган немеге кыз келиндерди колдоп, эртеси күнү келип алып, 2 күнүнөн келип чогулуп өткөрүп аткан аракети бул Роза Отунбаеванын эч немесине туура келбейт.
Роза Ботунбаева деген ал экс президент. Экс президент ал көчөгө чыкпаш керек. Анын ал мамлекет тараптан камсыз болуп атат, пенсия алып атат. Ал жакшы жерлерге келип, биздин кыргыз мамлекетинин жакшы демир кезин колдоп, эгер жаманыраак болуп калса, көрүнбөй коюш керек эле. Ушунун өзү Ораза Отунбаевалардын этикасынын жоктугу. Мен ошо жанагы айрым ошо жерде бир ошо кыргыздагы кыз келиндери бар өздөрүнүн пикирин айтып атат, ошону колдойт элем ошолорду. Ушуну Роза Отунбаеваны президенттиктен экс деген макамын алып таштап, анан биздин саясатты туура эмес жүргүзүп атат деп сындап, Американын сөзүн айтып аткан үчүн жанагы 70 миң, 80 миң деген пенсиясын дагы bir кайрадан карап көрүш керек бул. Алай сиз кандай дейсиз? Эми бул жерде бир кыргыздын менталитети бар, өзүнүн салты бар. Канчалык батышчыл болгонубуз менен биз өзүбүздүн тарыхыбыз бар. Ошол батышчыл цивилизацияны биздин элге мамлекеттик кызматкер болобу, партиянын лидер болобу таңоолабаш керек да. Биз өзүбүздүн калыптанып калган салттарыбыз менен эле жашайбыз. Эч качан аял кишини мазактаган эмес кыргыздар. Аял кишини мынтип басынткан эмес. Дайым колдоп, аял кишини төргө отургузуп, кыз кишини төргө отургузуп, сыйлап урматтап келген. Бул жосунсуз иштерди биздин элдин арасында агитация кылуу бул жарабаган иш. Мындан бардыгы сабак алды деп ойлойм мен. Рахмат, мына дагы бир телекөрүүчүдөн бир сунуш келиптир. Партиялык система менен шайлоого баруу туура эместигин турмуш далилдеди дейт. Ошондуктан биз жеке мандат менен депутаттарды шайлоо, багы мажоритардык система менен депутаттарды шайлоону ишке ашырышыбыз керек дейт. Балким чындап эле партиялык системанын бизге оң пайдасынан көрө терс жактары көп таасир этип калбадыбы? Жок, эми партиялык система менен барууну, системаны өзгөртүп бир жаңы типте барсак жаман болбойт эле. Себеби мына өнүккөн Америка мамлекетинде дагы партия бар. Партиялык система менен шайлоого барышат. Болгону ошончо чоң мамлекетте эки эле партия. Оңчул, солчул. Же мына демократтар менен республиканецтер болуп бөлүнүп, ушул күнгө чейин жакшынакай болуп эле өнүгүп келатат да. Ошондой эле мына жакында өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин Россия мамлекетинин президенти Владимир Владимирович Путин өздөрүнүн конституциясына өзгөртүү менен парламентке кайрылды эле, президенттин сунушун колдоп берди. Ошол жерде негизги басым Владимир Владимировичтин сүйлөгөн сөзүндөгү негизги мазмуну азыркы партиялык система өнүккөн деңгээлге жете элек. Ал бир кишинин партиясы. Ал личностька таянган партия. Ошондуктан мындай партияларга бийликти тапшырып коюу бул опурталдуу иш деген сөзүн айтты да. Ошондуктан парламентаризмге берген укуктарды кыскартып, президенттин укуктарын көбөйтүп, ошол эле мезгилде президенттин милдеттерин дагы жогорулатты. Ошого мына барганга азыр Думада ал мыйзам өттү. Азыр элдик шайлоого койсо, ошол менен ошол система өнүккөнүп турат. Эми ошол жок дегенде ушул Россиядан бир сабак алсак болот эле да.
өзүбүздү өнүктүрө албагандан кийин Россиянын ошо жолуна түшсөк деле мен ойлойм жаман болбойт. Эми бул маселе боюнча көрөрман туура суроо берип атат. Бизде ошо партиялардын жоопкерчилиги, партиялардын элдин алдында отчеттуулугу жок болуп атат да. Мына көрүп атасыздар, бир неме болуп атат. Ар бир бизге Кыргызстанга келген президенттер өздөрүнө жараша партия түзүп, алар кеткенден кийин ошол партиялар жок болуп кетип, ал партиянын мүчөлөрү башка партияга мүчөлөп өтүп атат да. Ушунун өзү айтып кеткендей, партия бул жалпы элдин мүдөөсүн аткара турган эмес, бир жеке личносттун гана эмеси болуп атат да. Идеяга бирикпестен бир адамга байланыштуу болуп атат да. Анан ошон үчүн мен да белки суроо берген адам колдойт элем. Менин да пикирим ошондой. Ушул элдин арадан чыккан адамдарды мейли эми ушу партийный кыла турган болсо, ошол адам кайсы партияга мүчө болсо мейли, бирок ошол адамдарды жекече шайлап, анан ошо парламентине барганда анан бирөө ала берсин. Канча немеден партиядан кайсы жерден өтүп келди, ошо эл кандай кылып ошолорду колдоп атат мисалы. Ошондо эле эл деле демек билет да, ошол иштеп жүргөн экономикага, эмелерге бир көзү жеткен карапайым калктын кызыкчылыгын коргоон жигиттер барат эле да ошондо. Дагы бир телекөрүүчүдөн бир мындай сунуш келиптир да. Кыргызстан азыр мындай мен маанисин айтып берейин. Кыргызстан мындай кичинекей өлкө болгону 6-7 миллион гана эл жашайт. Бизге мындай башкаруучу көбөйүп кетти. Бир эле президент бардык жоопкерчиликти мойнуна алып туруп, ошо бир эле киши башкарса болмок деген таризде. Сиз кандай дейсиз ага? Балким чындап эле бир эле адам бардык жоопкерчиликти мойнуна алып, бардык нерсеге ошол башкарса болбойбу? Мен да ушул сунушка кошулат элем. Кичинекей мамлекетке президенттик башкаруунун өкмөттү түзүп, анан жогорку кеңешти түзүп отурганы менимче туура эмес. Ошол өкмөттү жоюп, президенттик башкарууга өтүп, бардык маселелерди президент чечип, ошондой эле ошол эле маселелерге президенттин отчеттуулугу кабыл алып, ал эми жогорку кеңешке ошол президенттин туура эмес иштери, мыйзамсыз иштери болуп калган учурда импичмент жарыялаганга жогорку кеңешке укук бериш керек да. Ошол рычаг менен президентти контролдосо болот. Сиз кандай? Мен дагы ошол пикирге кошуламын. Ошо биздин президентибизби же парламенттер болуп атабы, азырын өкмөт болуп үч баштуу эме кетип атат дагы, ошо башкаруу системасындагы адамдар биринин ишин бири кайталап атат да. Барыңыздар немасыздар. Эми бул жерде талаш эки эле маселе. Президенттик мамлекет болуш керекпи же парламенттикпи? Өкмөт жөнүндө эч кимдин иши жок. Дайым иш жакшы болбой эле калса, өкмөттү садага чаап коюшуп атат. Мына 3 президент өткөрдүк, 30 премьер-министр алмашылды. 30га жакын мына. Ошол себептен мен суроо берген аны неме кылабыз, биз де жеке жолдойбуз. Пикир да, мына. Мисалы, азыр болуп аткан эле нерсе да. Бир мамлекетте кандайдыр бир проблема болуп калса, мисалы бир айылда бир суу чыкпай атат. Бул өкмөттүн чарбалык иши болсо, баары бир биздин эл президентке айта берет экен. Президент иштебей атат дейт экенбиз. Эч ким парламент айтпайт экен, эч ким өкмөттү айтпайт экен, президент айтат. Бир жерде бир башка бир шарбалык дагы эле башка бир шарбалык өкмөттүн проблемасы болсо дагы, кемчилдиги болсо дагы биз президенттен талап кыла берет экенбиз да. Бул эми мындай табигый нерсе экен да. Ал президенттин функциясына киреби, кирбейби, аны эч ким ойлоп отурбайт экен. Анан дагы бир нерсени мына эл арасында байкалып аткан дагы бир нерсе, бийликти карап турсаңыз, президент парламенттик президенттик болуп атпайбы? Азыр
Президент бары бир биз каалайбызбы, каалабайбызбы, парламентти дагы, өкмөттү дагы иши кылса бардык ошол мамлекеттин бийликтин бардык бутактарын бары бир өзүнө көз каранды кылганга аракет кылат экен. Өзүнүн сөзүнөн чыкпаган парламент түзүүгө аракет кылат экен, өзүнүн сөзүнөн чыкпаган өкмөттү түзүүгө аракет кылат экен, башка системаларды айтпаган чакта дагы. Ошондон келип чыгып, балким чындап эле бир эле президент мынтип формалдуу башка нерсени жазып алып, иш жүзүндө кайра эле бийликке ээ болушка аракет кылып кыйналбай эле ачык эле президенттик башкарууга өтүп алса болобойбу деген дагы ой келет да. Эми бул эми убакыттын эмес. Менин оюмча ушу өкмөт сокручек болуп атат да азыркы күндө. Сиз туура айтып кеттиңиз. Президентке жазылат, же болбосо депутатка арыз берилет. Мен ушунча неме кылып атып, бир премьер-министрдин атына арыз берген кишини көрө элекмин. Ого элекмин. Эки немеге. Ошон үчүн өкмөттү жоюш керек. Ошо канча неме алып калат. Анан ошол азыр карасаңыз өкмөттүн аппараты деле ошол, президенттин аппараттары деле ошол. Парламенттики мейли биз өнүккөн өлкөбүздө эле мындай уран көтөрүп биз Америкада мындай кылат экен, анан Великой Британияда митет экен дебестен биз өнүгүүдүн кыргыз жолун өзүбүз тандашыбыз керек. Өзүбүзгө туура келе турган система. Туура келе турган. Түптөшүбүз керек. Ооба. Ошол парламент боло турган болсо, алар барып азыр мына туура белгилеп кетти. Ошо президентке бийликтин баарын өткөрүп берип, ошо президент жакшы иштеп атса жылдырып, лам отчетун угуп, эл өкүлдөрү. Анан жана ошо бир неме кылбай, туура эмес иштерди кылып, эми адамбыз да. Канчалык мактасак дагы ошол бир кемчилик чыгып кала турган болсо, ошо кишилер муну кайра бир чакыртып ала турган деп мен жана белгилеп кеттим. Бул чакыртып алуу механизмин иштеп чыгуу, бул жалаң депутаттар эмес. Ошо айыл өкмөттүн башчысына, областтын жетекчилерине, президентке чейин ушул механизмди мындай иштеп, мамлекеттик конституционный жол менен бекитишибиз керек да. Ошондо жоопкерчилик күчөйт. Азыр эми ушул бойдон мисалы алып калса, ушул азыр кандай иштеп аткан система болсо, ушул система менен калсак, бул партиялык системаны айтайын деп атам да. Келечеги кандай болушу мүмкүн? Мамлекеттин келечеги бул барып отуруп, оңолуп, түзөлүп, бардык нерсе өзүнүн жолуна түшүп, калыптанып, мындай бир результат, натыйжалар жакшы болуп чыгабы же тетирисинче артка кетип калбайбызбы? Кандай көрөсүз сиз келечегин? Эгер ушул система бойдон калып, жогорку кеңеште дагы 5 жылга ушул система менен шайлай турган болсок, анда кыргыз мамлекети бул орууну көтөрө албай калат. Анда элдин арасынан наразылык көбөйөт. Сөзсүз азыркы шайлоо системасын өзгөртүшүбүз керек. Жаңы сунуштарды киргизишибиз керек. Эл колдоп аткан сунуштарды жогорку кеңеш аркылуу мыйзамга киргизип, жаңы система менен барышыбыз керек. Жанагы сиздин сөзүңүзгө мен да кошулам. Ошол 3 бутак болуп, азыр өкмөттүн укугу ушунчалык көбөйдү. Бардыгын өкмөт аткарыш керек, баарын өкмөт бүтөрүш керек. Бирок тымызын бизде президент эле башкарат да. Парламентти дагы, өкмөттү дагы, кадрды дагы президент башкарат. Колунда бардык рычагдар турат. Ошон үчүн элдин бардыгы ошо президентке кайрылган, ошодон башка жерде маселе чечилбестен, ошо президентке барганда гана маселе чечилип калгандыктан элдин бардыгы нааразы болгон президентке болуп атканы ачык айкын болуп турат да. Муну көрүп турабыз да, муну өзгөртүшүбүз керек да. Бул партиялык система өзүнүн эмесин эл алдында актай албагандыгы көрүнүп атат да. Мына көрүп атасыздар. Ушунчалык мына кадр тандоо, ошо баягы ар бир экономиканы көтөрүш, ошол адамга байланыштуу да. Ошол Россияны сокон менен алып алып, атом бомбасы менен таштап кеткен Сталин белгилеп кеткен. Бардык экономикалык жана саясий иштерди кадр чечет депчи. Бизде ошо элдин керегине жарай турган кадр тандалбай, ошо айыл өкмөткө чейин
жана партиялардын мынау областка баланча партиянын немеси керек болсун, наркы районго баланчаны партиянын немеси болсун деп квота кылып бөлүшүп алып, мамлекеттин экономикасына иш кылбастан ошо партиялардын азыр мына жеке кызыкчылар иш болуп атат. Мына натыйжада экономика, мамлекет отуруп атабыз азыр. мына Швейцария менен бир телекөрүүчү салыштыруу иретинде салыптыр. Мына Швейцария менен Кыргызстанды салыштырып көрсөңүз дейт. Мисалы мына калкынын саны боюнча Швейцарияда 8 миллиондон ашык, 8,5 миллион эл жашаса, Кыргызстанда 6 миллиондон ашык. Мамлекеттик бюджет Швейцарияныкы 221 миллиард, дээрлик 222 миллиард доллар, то есть миллиард 900 миллион доллар, а Кыргызстандыкы 1 миллиард 700 миллион доллар болгону. Швейцариядагы депутаттардын саны мына мисалы үчүн 46 адам, а бизде 120 адам. Швейцариянын министрлери 6, Кыргызстанда 44. Президент бирөө, премьер-министр ал жакта Швейцарияда жок, а бизде бир премьер-министрибиз дагы бар дейт. Балким ошол кыскартууларга барышыбыз керек деп, реформа жасайбыз деп көп айтылып, анан оптимизацияга келгенде ушунча эл айтып атат, бирок неге ушул ишке ашпай атат? Эмне себептен ишке ашырбай атат? Мисалы, депутаттарды азайтыш керек деп айтпаган адам калбады. Бирок неге ушул тийиштүү ошо бийлик адамдары ушу элдин ушул талабы менен эсептешпей атат? Неге? Мен белгилеп кетейин, бул менин көз карашым боюнча, жана айтып кетпедимби? Бул министрлерди кыскартуу бул президент өзү чечпей атат. Муну парламент чечсин деп коюп атат. А парламент биринчиден эле бул депутаттардын санынын кыскарылышына каршы. Экинчиден жанагы министрликтердин дагы портфелдерин кошуп бири-бирине демократиянын ордуна алар дагы партиялар өзүрө бөлүп алганда, өнөр жай министрine менин адам болот, айыл чарба министрine баланча болот деп. Мына мисалы жөн эле. Кыргызстанга айыл чарба министринин кереги барбы жокпу? Бир дагы мамлекеттик чарба жок. А жеке адамдар өзүрө бага берет да, өкмөттөн эме албаган. Ошондой эле өнөр жай министрлиги. Бир дагы завод, фабрика жок. Мамлекеттин эмеси 30%, 40% деген дүрүштөрү бар, а жетекчиси жеке адам. Аны значит, мисалы эки министрликтин кереги жок. Референдумга барып, мен сөзүңүздү бөлүп койдум, референдумга барып, мондай элдин талабын аткарайлы деп референдумга барып, мына конституцияны өзгөртөлү, мына олардын санын азайтайлы, депутаттардын санын, тигилердин санын азайтайлы, могу бийликти мондай бөлүштүрөлү деп неге чыгынып ошону жасаган адам болбой атат дейм да. Ошого кандай көз карашта болот? Бийликке кандай кызыкчылыгы бар ушул системанын кала беришине да? Бул биздин азыркы системабыз же ыңгайлуубу бийлик үчүн? Ушундай болуп калышына тиги урматтуу биздин тиги конституциянын атасы деген Текебаевдин салымы чоң. Текебаев ошо конституционный комиссиянын төрагасы болуп турган мезгилде ошол өзүнө ыңгайлаштырып партийный системаны түзүп алган. Текебаев ушул кабыл алган конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүсүз калсын деп чечим чыгартып алган. Мына ошого чейин ушундай бир кардинальный изменение кылганга мүмкүнчүлүк болбой келди да. Мына бүгүнкү күндө ал срок бүттү. Элдин көзү жетти, баардыгыбыздын көзү жетип турат. Эми азыркы мезгилде конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Ошол эле шайлоо системасын, партийный системанын өзгөртүшүбүз керек. Ошол кардинальный маселелерди чечип, бийликти дагы ошо бир кишинин колуна бербесек дагы ошол жоопкерчиликти элдин алдында парламенти болобу, президенти болобу, өкмөтү болобу отчеттуулукту киргизип, анан мыйзамды, жакшынакай мыйзамдарды жазып алып иш алып барсак, бизде эле Швейцарияда болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Жок дегенде ошо Швейцариядан үлгү албайлыбы? Ошолордун системасын пайдаланбайлыбы? Ошондой бизге окшогон эле тоолуу мамлекет, негизги доходдору туризмден түшүп атат. Бул бизде деле ошондой болуп өнүктүрсө болот. Эмне үчүн болбосун? Ошого кызыккан киши жок. Азыркы бийликтегилер өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн ушул азыркы метод буларга ыңгайлуу болуп турат. Ошон үчүн ушул жолдон кайткысы келип атат да. Мен кошумчалап кетейин дегеним, азыр абдан туура айтты. Ушу Швейцария менен биздин асман менен жерде болуп атканыбыз. Себеби ушу жетекчилердин мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогондо аларда мындай мыйзамдуу негиз экен да. А бизде жок болуп атат. Мына биз ушу бир эле неме деп коюп, мына 1 миллиард араң болуп атат депчи. Менин укканыма караганда 15 жылдан ашып кетти. Байларга кыймылсыз мүлктөргө салыкты салуу деген боюнчачы. Бүт дайырдап койгон. Ушул ишке ашпай атат. Себеби парламентте отургандардын бардыгы байлар. Бардыгы 3 этаж, 2 этаж үйлөр салган. Бардыгы дачалар салган миллионлук немелер менен. Өкмөткө ишин бербей атат. Өздөрүнө керек болсо Америкада мындай экен, Швейцарияда мындай экен, Канадада мындай экен деп айтканга жарайт. Ал эми ошол эле Швецияда ошо байлар канчадан налог төлөп атканын буларга зыян да. Булар аны колдонгусу келбей атат. Эгерде ушу менин пикирим ушу налог недвижимый имущество эле налогду киргизе турган болсо, биздин бюджетибиз өлгөн күндө 5 эсе жогоруламак да. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Акыркы мына бир жакшы бир сиздерге, аксакалдарга да бир кайрылуу иретинде келиптир. Эртең келишип, кичине жолду оңдоп, шагал төгүп, кичине аш-баш уюштуруп берсе, ак батаңарды берип, эми жалпы аксакалдарга айтып атат, ак батаңарды берип алданып, кайра эле шайлап салбаңыздар аксакалдар, силер туура жол көрсөтүшүңөр керек деген таризди айтыптыр. Менимче бул шайлоодо дагы бир аз болсо дагы бир эл мындай туура тандоо кылса керек. Бардык адамдардын азыркы маалда мындай көз караштары белгилүү эле болуп турат. Аны эми убакыт көрсөтөт. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчү, мен дагы бир ирет акыркы жолу эскертип кетейин. Бүгүн биз партиялык системанын оң терс жактары боюнча талкуу жүргүздүк. Бизде конокто Ички иштер министрлигинин ардагери Сейдалы Жаналиев жана Жалал Абад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Байзак Ниязов агаларыбыз болду. Сиздерге чоң рахмат студияга келип бергениңиздер үчүн. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.